мындай кооператив деген түшүнүк биз советтик коомдо жашап турбадыкпы, ошол кезде эле бар болчу да. Ошондо советтик кооперация түзүлгөн. Ал көбүнчө жана керек жарак кооперативтери деп аталчу дагы керек жарак кооперативтерине айыл чарба кооперативтери товарын өндүрүп берчү, алар сатып берчү. Элдиге керектүү товарлар менен камсыз кылып турган чоң система бар болчу да. Андан кийин Союз урады. Союз урагандан кийин бул 90 жылдардан кийинкиге туш келет тарыхы. Андан кийин мына 99 жылдан баштап финансовый кооперативтер пайда болду. Аны кредиттик союз деген ат менен таанымал кыргызга. Ал жерде мындай долбоор катары келип, алардын техникалык жардамдарын кантип уюштурулуш керек, мыйзамы кандай болот, кандай жүрүш керек деген жагын ГТЦ эл аралык уюму каржылады дагы. Финансы жагын АБР деген эл аралык уюм биздин Минфин аркылуу каржылап, бүгүнкү күнгө чейин каржылап келет. Бул финансылык кооперативтер, алардын мыйзамы бар, алар Нацбанкта надзордо турат да, көзөмөлдө турушат. Бул ушу менен бүтөт. 99-2000 жылы башталып, бүткөнү кандай уланып келатат да. Ал эми айыл чарба кооперативтеринин башталышы, жаңы модельдеги башталышы бул 2003 жылдан 2007 жылга чейинки дагы эле ошо ГТЦ эл аралык уюмунда иштелген долбоорго таандык да. Товардык сервистик кооперативтерди өнүктүрүү деген долбоор иштеп, бул жерде бизге айыл чарба кооперативтеринин моделин түзүп берип, азыркы биз иштеп аткан 2004 жылкы мыйзамдын жаңы долбоорун, жаңы редакциясы иштелип чыгып кабыл алынганда, биз ошол мыйзамдын алкагында иштеп келатабыз. Эми биз бүгүнкү күнгө кайрылсак, айтпай кетүүгө болбойт. Кыргызстанда мындан башка дагы 2 түрлүү кооператив бар. Бул 2 түрлүү кооператив тең биздин советтик доорго татыктуу да. Өзү кооперативтердин көп түрү бар. Анан ошонун бизге белгилүү болгон түрү бириси бул жана мен айтып өткөн керек жарак же болбосо потребительдердин, керектөөчүлөрдүн кооператив деген жана мен айтып өткөн кооперациянын калдыгы бар. Бул магазиндер, анан алардын өзүнүн ассоциациясы бар. Бул эски коомго таандык, социалисттик коомго таандык да. Анан дагы эмгек кооперативи деп коебуз. Эмгекчилердин кооперативи бар. Бул профсоюз. Силер билесиңер, Дом профсоюз деп бул Чүй проспектисинде турат. Бул дагы бул эмгекчилердин кооперативи болуп эсептелинет. Ошо эмгекчилердин укуктарын колдоп, аларга социалдык жактан жардам бере турган кооперативдин бир түрү да. Булар некоммерческий кооператив деп аталат. Керектөөчүлөрдүн кооперативи дагы, эмгекчилердин кооперативи дагы, булар коммерциялык эмес кооперативдер. Алар пайда табууну көздөбөйт. Ал эми финансылык кооперативдер, айыл чарба кооперативтери, коммерческий кооперативдер, алар бир нерсени, прибыль алыш керек, анан прибыльди анын мүчөлөрү бөлүп алат да, мындай жалпак тил менен айтканда. Ал эми азыр бүгүнкү коомдо чоң бир бум болуп аткан кооперативтерге өтсөк, бул турак жай кооперативтери болуп атат. Анан турак жай кооперативтери дагы коммерциялык эмес кооперативтерге кирет. Ал жерде дагы мындай коммерческий маржаны же прибыльди көздөбөйт. Себеби элдер өзүнө гана үй алыш керек. Ошо менен бүтөт да. Анан мыйзамга өтсөк, мыйзамда турак жай кооперативтери боюнча айтылып атат, эгерде мындай мен элге түшүнүктүү болуш үчүн мисал менен айтайын, эгерде 100 киши биригип жер сатып алып, мындай бир үйлүү болобуз, аларда бир расчет бюджет болот да. Ошол боюнча мына жер мынча экен, фундамент мынча, стенасы мынча, крыша жапкан бардык кеткен чыгым, мисалы $1 000 000 десе, 100 киши ошо $1 000 000 бөлүп төлөп коюш керек. Ошон үчүн прибыль жок да. Ошо менен бул кооператив үйдү курулуш кооперативи курду. Кургандан кийин алар эксплуатационный кооператив деп коет да, тейлөө кооперативине өтүшөт дагы. Андан кийин ичинде мисалы суу менен камсыз кылуу, там ремонттору бар, электричество дегендей ошол үйдү тейлей турган кооперативге өтөт дагы. Ал үйдү тейлөө кооперативи андан ары уланта берет. Айта кетчү нерсе, 100 киши менен бул кооператив жабылды. Бул боюнча мыйзамда аныктама бар. Ал эми азыркы актуалдуу жүрүп аткан кооперативтер, булар баягы башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянсак, булардын аты турак жай, сактык, касса кооперативи деп аталат. Булар деген келген адамдардан дайыма акчаларды топтоп, алдыңкы адамдарга үй алып берип, же үй куруп берип, же үй сатып берип ушундай ишмердүүлүктү кылышат. Бирок бул мындай учурда бул финансы кооперативтерине өтө окшош. Ошон үчүн сөзсүз жана элдин акчаларын алып аткан үчүн жана финансовый надзор болуш керек. Көзөмөл сөзсүз болуш керек мамлекет тарабынан. Даже биздин өнүккөн мамлекеттерде, мына ошо Германия атасы деп айтабыз кооперативден, ошол мамлекетте дагы биз честный деп билген калкта дагы муну каттуу көзөмөлгө алып турушкан.
керек болсо ошо көзөмөлдөгөн орган федеральный бир орган болгон, надзор кыла турган, ошол жетекчилери аберсиз бир жолдорго барса алмаштырып жумуштан алып кое турган укуктарга ээ болгон да. Бүгүнкү күндө мына ушундай ишмердүүлүктү дейлик, ушундай иш-чараны бизде Улуттук банк жасап келет, алардын тажрыйбасы бар. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө бул турак жай кооперативтерин алар финансылык көзөмөлгө алыш керек да. Нормативная база дейбиз, экономикалык, нормативдик, ченемдик базаларды коюш керек. Ансыз болбойт. Ошон үчүн жана көзөмөл жок үчүн азыркы чоң мындай эмелер чыгып атат. Туура эмес жагдайлар жаралып атат да. Анан кайра законго кайтып келе турган болсок, булар жөнүндө закондо аныктама жазылган эмес. Булардын ишмердүүлүктөрү кандай болот? Кантип мүчөлөрү менен мамиле түзөт? Аягы кандай болот? Башы кандай кылат? Бардык тарап, мисалы, айталык, биринчи эле кооперативдин функциясы кандай болот? Ким башкарат? Ким контролдойт? Деген маселелер, анын отчеттору канчалык деңгээлде прозрачный болот. Ошонун баары жазылган эмес. Негизинен кооперативтердин баары дүйнө жүзүндө 7 принципке башайт. Ал жерде биринчи вопрос бул самофинансирование. То есть булар акчасын алып келип өзлөрүнүн өзү каржылап атат, туура. Демократический принцип барбы, жокпу? Ошо жетекчилерин ким шайлап атат? Өзүнүн мүчөлөрү шайлаш керек. Бул боюнча дагы белгисиз бизге. Самоконтроль деген бар. Самоконтроль дагы белгисиз бизге. Отчеттуулук, анан ачык айкындуулук деген бар. Булардын отчеттору ачык айкын болуш керек. Алардын баарын бүгүн биз көрбөй турабыз. Мисалы, соцсеттен биз жакшы таанышпыз, алардын жакшы иш кылып аткан, жакшы рекламасы менен, же болбосо тескерисинче туура эмес болуп аткан жагы менен биз соцсеттен таанышпыз. Бирок мындай мамлекет тарабынан көзөмөл жок да. Ошон үчүн мен жакында бир топ болуп калды, бир ай болуп кетти. Мен жогорку кеңешке өзүмдүн кайрылуумду жасаганмын. Коңгуроону какканмын дегендей да. Буга мамлекет реакция кылыш керек болчу. Көзөмөлгө алып атат. Бардык жагынан, себеби мыйзам жок. Мисалы, Улуттук банк көзөмөлгө алсын дейлик. Булардын ишмердүүлүктөрүн жөнгө салган мыйзам жок болсо, аларга өтө кыйын болот. Алар болгону жана экономикалык ченемдик актыларын кана иштеп чыгышат дагы, ошо боюнча контроль кылат. Андан сырткары бул жерде мен айткан жанагы кооперативдик принциптердин көзөмөлгө алыш керек. Себеби дүйнө жүзүндөгү практикада бүт бойдон кооперативдер бардык түрү жанагы мен айткан 7 принципке башыйып турат. Биз анан ошол 7 принципти киргизишет ишмердүүлүгүнө, анан контролдойт союз кооперативдери өздөрүнүн. Бизде мындай нерсе тааныш да эмес, жок. Мисалы, биз өткөндө ошондой сунушту айтсак, мындай чекесинен приступ болуп жыгылып калды мамлекеттик кызматкерлер, шылдыңдаганга чейин барды десек болот. Анан бул мындай дегенимде, ошону айтаардан мурда азыр деген Google деген бар, мирге үйүңөн отуруп алып бүт таанышсаң болот, ошолорду окуп чыгыш керек да. Сөзсүз түрдө, мисалы, көп өлкөлөрдө, көп эмес, бүт бардык өлкөлөрдө өзлөрүнүн союз кооперативдери аларды аудиттен өткөрөт. Аудит 2 багытта болот. Бирөө финансовый аудит, жана международный стандарт бухгалтерского учета деген бар да бизде. Ошол бухгалтердик эсепти алып атканда өзүнүн стандарты туура аткарылып атабы, ошону текшерет. Экинчи жагы болсо кооперативдик принциптерге аудит кылат. Ал кайсылар? Жанакы демократический принцип аткарылып атабы, биринин укугун бири тебелеген жокпу, жетекчилер мүчөлөрүнүн укугун тебелеген жокпу, жана общий собраниянын астында, элдин астында подотчетный болуп атабы, жокпу, өзүн билемдикке салган жокпу, айрыкча биздин мамлекетте. Самоконтроль жүрүп атабы, то есть мүчөлөр тарабынан контролдуулук барбы, жокпу, жетекчи тарабынан отчеттуулук барбы, жокпу. Отчеттуулук туура болуш үчүн сөзсүз ревизионный комиссия текшериш керек. Мына ушундай нерселердин баарын 7 принциптин ичинде окуу деген бар. Обучение членов кооператива деген бар. Мисалы, мына кээ бир өлкөлөрдө биринчи эле мүчө болуп кирем дегенде окуу өткөрүшөт. Кооперативди кантип башкарат, ким эмне келтесин, бүт укуктары, милдеттери менен тааныштырышат. Ошон үчүн алар киргенде өзүнүн кооперативдерин контролдой алышат. Өзлөрүнүн милдеттерин так аткара алышат да. Андан кийин уже союз тарабынан ошол көзөмөл турат да. Мындай приступ болбош керек да. Бул биз ошо туура бир жакшы, туруктуу, жакшы организацияны түзүшүбүз керек мамлекетте. Эгер мен азыр жакшы жагын айта турган болсом, бул абдан жакшы демилге. Бул эл тарабынан чыккан сонун демилге. Эртерээк колго алып, мыйзамын иштеп берип, надзорун коюп, муну өркүндөтүш керек да. Мындай самотек деп коебуз да, таштап койбош керек болчубуз да. Биз абдан кечигип жатабыз.
чейіп жатабыз. Поэтому мен ешқашан бұл тұрақ жай азырқы түзілген кооперативтердің ишмердүүлүгүн бүт бары жаман деп айта албайм. Себеби мен чекесинен сөзгө келгендер менен сүйлөшүп атам, изилдеп атам. Ичинде жакшылары да бар, ичинде жашырганы да бар. Бардыгы бирдей эмес, беш кол тең эмес. Азыр дагы мамлекет колго алып, комиссия түзүп, рабочая комиссия түзүп, мыйзамын иштетип аткан кезде эле ошол кезде комиссия түшүп, булардын баарын бүт бир сыйра мындай анализден, аудиттен өткөрүп, жакшысын колдоп, жаманын жаап дегендей иштеш керек. Ал эми ошо жаман деген кооперативтерде калып калган элди ойлош керекпиз биринчи. Аларды кантип чечебиз? То есть буларды жөнгө салыш керек да азыркы кырдаалды, кооптуу кырдаалды. Жаман жакшы деп атпайсызбы? Анан муну кантип айырмалайбыз мисалы жаман кооператив? Өтө оңой. Мисалы биз үчүн, биздин организация үчүн өтө эле оңой. Жанакындай келип эле эң жөнөкөйдө мүчөлөр кантип кирип атат? Документтеринде кандай протоколдор бар, кантип чечимдерди кабыл алып атат. Мен азыр кайрылам, расход боюнча чечимдер, абдан чоң расходдорду кылып атат. Ал чечимди кылаардан мурда мүчө бекитиш керек алардын бюджетин. Сенин офисиң мынча сом болот, зарплатаң мынча сом болот, быйылкы чыгарган чыгашаң ушул рамкадан чыкпайсың деген чечимди ким кабыл алды? Конечно, жетекчилик сунуштап келет. Общий собрание карап, элдер карап туруп, мунун көп, мунун аз деп бекитип берет. Ошол бекиткен ар бир мүчөсү бир добушка ээ. Бир добушка ээ, ар бир мисалы мына 100 мүчөсү болсо, 100дөн эми баары катыша албайт, 60-70 мүчөсү келип катышып, ошол бюджетти бекитип бериш керек. Ошол негизинде гана жетекчи иштеш керек да. Ошол нерсени мен көрбөй жатам эч кимден. Биринчи биз ошону текшеребиз. Текшере турган биздин атайын механизм деп коебуз, же болбосо разработка болгон документтерибиз бар да. Параллельно эле ушул кезде эмес, биз союз курулгандан бери эле биз чет мамлекетти көрүп, билип, алар менен окуп келебиз. Тем более ушул кезде биз 18-жылдан баштап дүйнөдөгү кооперативтердин эл аралык альянсы деген уюм бар да. Биз ошол жерде мүчөлүктө турабыз, ошолор аркылуу көп билимдерди алабыз, өзүбүздүн специалисттерибизди даярдайбыз. Алар аркылуу сыртка чыгып тажрыйбаларды алмашып келебиз. Айтайын дегеним, эмне алар аркылуу дегеним, чыгымдарын ушулар төлөшөт да. Анан биз муну айтып, коңгуроо кагып ушундай кылалы десек, мисалы шылдыңга кабыл атабыз да. Тизме боюнча дагы айтып кетсеңиз, негизи кооперативдин мүчөсү болгондон кийин тизме ачык айкын көрүнүп туруш керек да. Мүчөсү көрүп туруш керек. Бул жерде мисалы бүгүн бул кооператив үй алам деп банк акча түштүбү, ошол күнү бул жерде тизме очередь туруш керек да, кезекте туруш керек. Кезек аркылуу берилиш керек. Эгер кезектен бирөө албай калса, анын өзүнүн протоколу болот да. Эмне үчүн албай калды, качан алат, эмнеге, анткени кийинкиге коюлуп калат да. Ошол сыяктуу бул норма сөзсүз аткарылыш керек. Бул элдерге түшүндүрүшкөн эмес менимчечи. Элдерге айтыш керек болчу. Мына прогноз мындай. Анан акча келип түшкөндө, мисалы ачык айкындуулук жок болуп атат да, мына бүгүн кассага бүгүн дебейлик, акыркы жумада мисалы мынча акча келип түштү. Значит, алар көрүп туруш керек, азыр онлайн деген бар, цифровизация деген бар. Могу келип түшкөн акча буларга жетет экен, мага аз калды деп ачык айкын көрүп туруш керек. Эгер очередь жетпей, акча жетпей атса, ызы-чуу кылбаш керек. Ошо мен айтып аткан жана мүчөлөрдү окутуу менен кабыл алыш керек. Алар сөз кооперативдин 7 принцибин билиш керек деп айтып атпаймынбы? Мы, знаете, дүйнө жүзүндө Герман элин атасы дейбиз да, эмелердин, кооперативтердин. Ал жерде деле чоң кризистерден өтүшкөн Европа эли делечи. Ошол кезде, ошондой кризисте ушуну түзүшкөн. Түзгөндө деле шаар өнүгөт эмес, биринчи айылдан агып келишет. Жашайлы десек, квартиралар кымбат, условиялары начар. Ошондо эл биригип туруп өздөрүнө үйлөр салып алган, общежитие сыяктантып да, мисалы, ошентип башталган. Эгерде алардын тарыхын карасак, Райфайзен деген, анан Шульце Дельч деген эки адам, бири производстводан, бири финансы кооперативинен кийин парламентке караганда, азыркыдай жаш 20 жашында чуркап келбейт, караганда парламентине келип 30-40 жыл иштеген кооперативге мыйзам жазып чыгып атат. 30-40 жыл 7 принцип иштеп атат. Эми ал кезде 7 болбосо керек, андан азчы көп болушу да мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө ондон бекитилген принцип 7. Анын бириси жанагы окутуу сөз, экинчиси коомго кам көрүү. Мындай башка умандуу жагын айтсам, өзлөрүнө тиешелүү самофинансирование, самоуправление, самоконтроль, демократический принцип деген. Ушул эле анан мыйзамды жазганда ошонун негизинде жазылып атат. Биринин укугун бири тебелей албайт,
биринин акчасын бири жегилбейт. Мына төртөөбүз мисалы кооператив түзсөк, почему мен диктовать этип мен зарплата алып силерге айтпай жыргап жашай беришим керек? Үчөөң укугуң жок болуш керек ал жерге катышканга. Же болбосо финанс киргизгенде айрыкча бизде сельхоз кооперативдерде ошондой активдүү мүчөлөр гана самофинансирование кылат, активдүү эместери күтүп турат да, мага бер деп коюп күтүп турат да. Бул да туура эмес да. Ким канчалык көп акча салса, өзүнчө бул моральный бир укуктарга ээ боло баштайт, доминировать этип баштайт да, ошон үчүн теңдеп турат мыйзамдагы. Ушундай да, бул өтө эле жөнөкөй мына. Төртөөбүз бири-бирибиздин укугубузду тебелебейбиз, ортодогу чогулган акчаны бирибиз да жебейбиз. Ушул эле принцип жөнөкөй, ошонун негизинде закон жазылып атат. Демек, бул турак жай кооперативи каржылык эмес кооперативге кирет экен, Жок, каржылык эмес. Турак жай, сактык кооперативи, бул коммерциялык эмес кооператив. Элдер ал жерге кантип прибыль, производство жок, кантип прибыль болот. Бир нерсе өндүрүп сатсаң анан прибыль болот да, өндүрүп сатып аткан кооперативдер, булар коммерциялык кооперативдер. Ал эми бул жерде өндүрүш жок, бул жер өзлөрүнүн муктаждыктарын чечкени келди. Биргелешип, биринчи сага үй алып беребиз, анан буга чогулган акчадан, анан буга, анан мага депчи. Ошол очередти, мисалы, пока экөөң алгычакта экөөбүз чырдабашыбыз керек. Сиздер азыр ушул Кыргызстандагы кооперативдерди көзөмөлдөп, анализдеп атасыздар да өзүңүздөр. Биз сыртынан. Азыр бизде ушул 7 принципке баш ийген дейбизби? Кооператив барбы Кыргызстанда? Айыл чарба кооператив, турак жайлардын ичинен бизде азыр доступ жок, алардын ичине кирип бардыгын текшергенге. Дагы эле мыйзам мындай, биз бир кандайдыр бир ишкерликке барсак, мыйзамга кайрылабыз да, биздин мыйзамда азыр айтып атат 6-статьясында. Союз кооператив аудит кыла алат. Бирок жана бизде аудиттер боюнча жөнүндө мыйзам бар. Ошонун негизинде кыла алат деп турат да. Андай кылган учурда биз мисалы аудитордук фирмада түзө албайт экенбиз, компанияда түзө албайт экенбиз. Биздин мыйзамга дал келиш үчүн биз өзүбүз финансовый аудит жүргүзө албайбыз. Жаңы түзөлү десек, ал жерде дагы калпыстыктар бар. Ошон үчүн аны дагы биз түзө албайбыз. Жөн эле мыйзамга тууралап, мындай бир мыйзамсыз жолдорго барып чампалап фиктивно алып коюп түзүүгө мен каршымын да. Ошон үчүн биз финансовый надзор жүргүзө албай турабыз азыр. Бул мыйзамдагы жетишпестиктер да. Ал эми кооперативдердин принциптерин аудит кылат. Мисалы башка мамлекеттерде өтпөйм, ошол эле өнүккөн мамлекеттер деп. Ал боюнча биздин мыйзамда жазылган эмес. Жазылбагандайын аныкканда чоң кишилерибиз, закон жазуучу кишилерибиз жаман приступ болуп жыгылып калат, ошондой да болобу. Ассоциация ошо текшерет деген эмне тамтык депчи. Анда кайрылыш керек. Сурап көрөйүнчү, 200 жылдан бери кантип дүйнө жүзүндө кооперативдер өзлөрү самоконтроль деп атса, кантип контролдоп келет экен дегендерди окуш керек да. Ошондой болуп атат. Анан негизи эле ушу бул кооперативдерде финансылык пирамиданын белгилери барбы? Кээ бир кооперативдерде бар окшойт да. Биз алар менен жолугуша алган жокпуз. Скрытый бир түрлөрү бар болгон чыгар да. Мен уга элекмин, жолуктура элекмин, бирок кандай десем мындай, точно ошого дал келгенди уга элекмин да. Шектенүүлөр болуп жатат. Ушундай белгилери бар деп эсептейсиз? Белги болот, мисалы сен артыңан 10 киши алып кел дегенде белги болот. Бул финансылык пирамида болуп атат да, Эгерде сен азыр мүчө болуп кирип атасың, сен артыңан 10 киши алып кел, ошондо сен үй аласың, аны да 10 киши алып кел деген агитация жүрсө, бул туура эмес жол болуп калат. Жана биз айтпадыкпы, кирип аткан мүчөлөр уставты окуп, баарын сурап, окуудан өтүп кирип, анан могу контролдуу болуш керек да, канча акча түшүп аткан, менин очередим качан келет деп. Мен 10 адам алып келиш керек эмес, менин максатым. Жана уставдын негизинде, мыйзамдын негизинде иштеш керек деп. Ошол кооперативге мен мүчө болуп баратам да, мен тизмеге туруп атам, бирок мага ошол мүчө болуп договор түзөрдөн мурда, мисалы мен 50%-ын төлөсөм, 3 айда үй беребиз деп гарантия берип атат да. 30%-ин төлөсөм, 8 айда үй беребиз деп. Бул ошибка. Бул ошибка. Бул туура эмес. Бул ушул нерсени айтсак болобу, жана финансылык пирамида. Жок, муну мындай өздөрү жетекчилер кооперативдин мыйзамы менен жакшы таанышкан эмес, маңызы менен жакшы таанышкан эмес. Өзлөрүнүн риск деп коебуз да. Ошол жерин өздөрү контролдош керек, управлять этиш керек да. Антип убада кылуу бул ката.
Анткени адам деген 3 ай дедиби, 3 айдан кийин коопсузданып баштайт да. Эмне үчүн албай атам, коркуп баштайт да. Даже ал кооператив жакшы болсо деле кооптонуп баштайт. Андай эмес. Жанакы келип аткан денежный поток ошону карап туруп, ошого карата ачык айкын болуш керек деген ошол да. Адамдардын баары түшүнөт, мына түшүп аткан акча мындай болуп атат. Анан сиздин очередиңиз болжол менен мынчасында келет. Ошого бияк ачык айкын болуш керек. Ошол жер ачык айкын болбосо, биякта кооптонуулар күчөй берет. Сиздин могу Иксан кооперативи боюнча пикириңиз кандай? Иксан кооперативин боюнча жетекчилер менен сүйлөштүм. Жакшы жаман жактары бар, бирок мен глубже эчтекеси баягы документациясын кирип таанышпагандан кийин мен эч нерсе айта албайм. Мисалы жакшы жагы деп кайсыл дейм, жаман жактары? Жакшы жагы дегенде мындай суроо болду да. Ушул келген чоң поток элди кантип камсыздандырып бүтөсүңөр? Канчалык көп киши чоң ачыла баштайт тарты. Десем өзүнүн идеясын айтты да. Мен муну туура деп эсептейм. Өзү да айтып атат окшойт эми YouTube'дарда. Туура деп эсептейсиз, бирок азыркы учурда мисалы 3400 адамга үй алып бериптир да. Артында 1,5 жылда, артында азыр кайра 6000ден ашык адам кезекте турат экен. Бирок учурда март айында эч бир адамга үй алып берилбеген экен. Анан көпчүлүгү атасына кайра акчасын кайрып алабыз деп барып жазып атыптыр да. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Ушуну финансылык отчетторун муну уже ичине кирип караш керек. Анткени бул келип аткан акчалардын потогуна байланыштуу да. Эгерде акчалардын потогу жетишпей калса, мындай бир кешфлоу деп коебуз да, бул айда канча келет, ошончо кишиге обещать этип туруш керек да. Значит, булардын финансовый деятельностун, финансылык ишмердүүлүгүн караш керек. Мен ишмердүүлүгүнө кирген жокмун, финансовый киргизбейт деле, киргенге укугум деле жок. Ошон үчүн мен айта албайм. Анан бул Кыргызстанда силердин эсебиңер боюнча канча кооператив бар? Турак жайбы? Турак жай кооператив. Минюстан сурадык, сураганда бүгүнкү күнгө өткөндө сураганда 158 деген регистрациядан өткөнү. Анан иштеп аткан соцсеттен эле таанышып атабыз. Жаманын да жакшысын да ушул жерден таанышып атабыз дегендей да. Ошол. Негизи ушул биз кооператив боюнча мыйзам туура эмес деп экономисттер айтып атат да. Негизи бул кооперативди көзөмөлгө алганда кооперативдер ачылат, Минюстан эле лицензия алып атат. Анан мындай өкмөт тарабынан көзөмөлгө алынбай эле депчи. Өздөрү каалагандай иш алып баратат деп. Бул канчалык деңгээлде туура? Негизи кооперативдер боюнча мыйзам 2004-жылы кабыл алынып атат да. Анан ал мыйзам менен тааныш көрсөк деле мындай сиз жогоруда айткандай так жасалбаптыр да. Бул жерде мындай да, мына чоң көйгөйлүү маселе сельхоз кооперативдерде, жилищный кооперативдерде анта албайт. Сельхоз кооперативде бала чакасын, кыз күйөөсүн жазып келип эле кооператив түзүп алат. Бул жана регистрация кыла турган өзүнчө закон бар да, закон о регистрации. То есть каттоодон жүргүзө турган, кайра каттоодон жүргүзө турган закон негизинде ошол жерге толуктоо киргизиш керек. Аялы менен күйөөсү биригип кооператив түзгөн болбойт. Мына бирөө башкарма, бирөө жетекчи ревизор болобу. Сельхоздо кээ бир кызматкерлер болот деп атат да. Демек, элдер түшүнбөсө биз аны четко жазышыбыз керек да. Болбойт экенин логически ар бир адам түшүнөт. Ошон үчүн регистрациядан өтүп кете берет. Жанакы тиешелүү 7 киши келсе мыйзамдагы. Анысы ким? Баягы атасы, апасы, чоң энеси, чоң атасы, баласы, келини, анан дагы бир небересин кошуп коет, же балдызын, же энесин кошуп коет. Ушу менен 7 киши да. Бул жерде производство да өзгөрбөйт. Жерлер бириктирүүдө, бир эле семья 1 гектар жерге элек кылса, ошол эле калып атат. Ал жерде товардын көлөмү да өзгөргөн жок. Кооперативдин мындай бир өзүнүн маани маңызы жоголду. Жок да. Бирок ошо регистрацияны өтүп атат. Бирдемеси укугубуз жок деп айтышат да. Туура эмес. Аны ошол мыйзамга киргизиш керек, и бул мыйзамга да тактап киргизсек болот. Но тактап киргизүү өтө татаал болуп атат. Түшүнбөгөн көп элдер бар да. Бул мисалы башка кооперативдер жөнүндө айтсак. Ал эми турак жай кооперативи боюнча айтсак, бир үй бүлө түзүп алса, бир үй бүлөнүн бюджети эмне, бир үй бүлө бири-бирине үй алып береби?
аны закону жок деле, жилищный кооперативи жок деле жасаса болот. Жана айыл чарба кооперативинде деле бир үй бүлө жүргүзүп аткан чарбасын өзүлөрү деле дыйкан чарба, ошонун негизинде эле жүргүзсө болот. Мукташтык жок ошол законго башый, ошол кооператив түзүүнүн. Алар болгону баягы грант болобу, мамлекеттик жеңилдиктер, мына азыр бум болуп атат, жер алуу, аукционго катышпай, конкурска катышпай, ошол максатты көздөп алып атышат да. Мисалы Россияда бир кезде муну калп кооперативдер деп мамлекеттен жанагындай субсидияларды алган кезде түрмөгө отургузбогон. Силер алдагансыңар мамлекетти, бул мошенничество деп. А бизде ошо азыр бизде нормальный деген көрүнүшкө ээ болуп атат да. Бул эми айыл чарба кооперативдер боюнча айтып атам, а турак жай кооперативинде бири-бирибизге үй алып бериш үчүн бир нече семьялар чогулуп атат. Мына азыр силер айткан Ихсанда бир 10 миңге жакын киши чогулду. Конечно, бул мындай резко өсүп кеткен, резко чоң рискиси да бар да. Бул мындай бир стабильно, медленно, мындай кандай болсо деле туруктуу өскөн жакшы да. Аны өйдө бат өстүрсө, ошончолук управление күчтүү болсо бир жөн. Ошондой. Бул жагдайдан кантип чыгыш керек? Бул жагдайдан мен түндө жатып алып да ойлондум да. Бул жерде мен баягы жогорку кеңешке жиберген катымда жазган карапайым муктаж адамдар акыркы тыйындарын алып келип салып атат. Биз ошолорду сакташ үчүн батырап мыйзамын көзөмөлүн кылышыбыз керек. Ошол элдерди ойлоп атам. Элдер миң эл миллиардтаган акчасын баарынкы бириккенде миллиардтан да ашып кетип атат. Эртең көчөгө чыгып ыйлаганда биз эмне кылабыз? Түштөн кийин баягы кылычың ташка чап болобуз да. Ошон үчүн азыр мындай бир тез түрдө кандайдыр бир чечим кабыл алып, эми мыйзам ал көптө чыгат да. Чечим кабыл алып, бир токтом менен көзөмөлгө алыш керек да. Мен айткан жана анализ, аудитти жүргүзүп, мындай, бул орточо, бул жакшы, бул жаман, буну таптакыр жаман. Жабыш керек ошол кооператив. Жабыш керек болгондо анын жанакы акча каяка кетти? Астында элдерди эмне кылабыз? Мына ошол вопростун баарын чечиш керек. Мени больше, конечно, беспокоит ошо кооперативтерге кирген мүчөлөр. Ал ошо мүчөлөр жакшы үмүт менен ошолордун организациясы да өздөрү, конечно, баягы управлять эте албай атат общий собрание менен. Жогоруда ушу сиз айтып кетпедиңизби, карапайым калк депчи. Чындыгында эле мисалы Эслайн, Ак үй деген кооперативтердин жетекчилери кармалды бир жума өтүлүп да. Анан бул жерде карапайым калкка эле кайра жабыр тартатат. Оштоо боюнча Эслайндан жабыркаган адамдар митингге чыгып атышат. Анан булардын акчасын мисалы камап койсо, булардын акчасын кантип берет? Бул өтө оор вопрос. Мен айткан жана надзор болгондучу, ал надзор экономикалык ченемдер дебедимби? Ошондой нормативный база түзгөндө ал жерде айтат, ошол түшкөн акчаңдын, эл салган акчанын баланча процентин сөзсүз бияка коесуң. Ушундай учурда подушка боло турган. Ал жерде көп мындай творческий подход, ал дагы экономический да. Ал жерде ошо экинте бүтүнө эме кылат. Жана атайын бизде азыр түзүлгөн депозит боюнча дагы, страхование депозит боюнча дагы бизде атайын мекеме бар да. Мына ошол жерге салышат. Bunday механизмдер бар мамлекетте. Просто азыр булардын ишмердүүлүгүн тезирээк көзөмөлгө алыш керек. А түштөн кийин бирдеме кылыш уже аны башка адамдар чечиш керек. Адамдар эмес, уже мамлекет чечиш керек негизичи. Эми сен алданып калыпсың, өзүң закон билбейт экенсиң, эмне кылайын деп. Биз эчтеке кыла албайбыз деп айтабыз азыр. Потому что андан башка мыйзамдын алган эчтеке жок болуп атат. Ага карабашыбыз керек да, биз ошол жерге творческий подход кылышыбыз керек. Ал элдерди ойлошубуз керек. Анан тиги эми бизде мындай практика көп да. Акчаны чогулткан киши акчасы көп любой маселени чечип кетет. Бул экинчи вопрос. Анан ушул жерде дагы бир суроо туулуп атат да, мисалы кооперативдин мүчөсү. Мисалы мен кооперативдин үй алайлык мүчөсү болсом, сиз үй алган мүчөсүсүз да, кооперативдин пайщик деп коюшалы. Анан кандайдыр бир кооперативде ушундай маселе жаралса, баягы үй алган мүчөсү менен үй албагандар соттошот деген дагы маалыматтар болуп атат да. Бул канчалык деңгээлде тууралуу? Мындайда бул делечи биз жана башында эле айтпадымбы? Бизге велосипед ойлонуп эчтекенин кереги жок. Бул бардык мамлекетте практикада болуп аткан иш-чара да, мындай көп жылдык тарыхы менен бул кооперативдер иштеп келет. Биз ошентип сен бешөөнүн акчасына сенин үйүң турат, соттошуп ал, сен үйүңдү сатып буларга бер деген жерге келип атабыз да. Ошону келбеш үчүн
жана айтпадымбы, бир жумушчу топ, аябай экономисттер, юристтер, акылдуулар отуруп, бир топ болуп туруп, мына ошону жөнгө салчу мезгил келди да. Мен ошо жана киши үйүн сатсын, анан бешөөнүн акчасы ошондо экен, ошону төлөсүн дегенге каршымын чынында. Бул жерде мамлекет управлять этиш керек. Потому что биз мамлекеттин элдерибиз да. Мамлекет бизден турат да. Мен ошондой подходду айтат элем да. Азыр ушул чоң көйгөй сыяктуу турбайбы? Анан ушул убагында көзөмөлгө алынбаса, кесепеттер кандай болот? Кесепеттер мындан жаман болот. Мындан жаман болот. Мен мына жанагы силер айткан бир кооперативде оштогу жап-жаш бала. Жап-жаш. Ал тажрыйбасы жок. Арты эмне менен бүтөт жок. Балким жакшы ой менен ачты. Билбейм мен. Балким мындай айтуудан алысмын. Ушулар чогулуп туруп акчасын алып кетип калайын деп ачты деп айта албайбыз азыр. Андай деле болушу мүмкүн. Бирок бир жакшы иш кылайын деп, бирок тажрыйбасы, билими жетпей калышы мүмкүн да. Акча жаман да азгырат. Ал жерде жана контроль болбогондон кийин, бир киши башкаргандан кийин, конечно, баардык нерсени күтүүгө болот да. Могу жогоруда айтып кетпедиңизби, жана улуттук банк көзөмөлгө алыш керек депчи. Биз улуттук банктан дагы пикирин билгенге аракет кылдык. Бирок аларда эч бир кооператив учурда көзөмөлгө алынбайт экен да. Алынбайт. Алынбайт экен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бийлик тараптан ушуга давно реакция кылыш керек болчу депчи. Анан эми биз Союз кооператив баягы бирден бир жалгыз организация болгон үчүн мынтип карап тура алган жокпуз. 1 жыл карадык, 2 жыл карадык. Анан катыбызды жибердик. Мыйзамда булардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган аныктамалар жок. Атайын беренелер жок. Деги эле коммерциялык эмес кооперативдердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган такма-так жазылган мыйзам жок. Азыркы мыйзамга таянып булар иш кылып атат. Бирок көп жерде бул мыйзам буларды жөнгө сала албайт. Мен баягы 20 жылдан ашык тажрыйбам бар специалист катары мындай ачык эле айта алам да, так эле айта алам. Ушундай болуп атат. Не только некоммерческий жилищный кооператив мыйзамы жок. Өзү коммерциялык эмес кооператив мыйзамы жок. Гражданский кодекске да кайрылып мынтип окуп чыгып атам. Анан кай жерге кандайды киргизсе болот деп биз өзүчө жумушчу топ түзүп, муну мыйзамын түзүү боюнча иштеп атабыз азыр. Бирок мындай ачыкка чыгара элекпиз. Даярданып иштеп дегенде кандай чоң обсужденияларды кылып атабыз. Почему биз кооперативдер менен баарлашып атабыз? Алардын ишмердүүлүктөрү биздин мындай да азыркы биздин турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү Германия же Японияныкы менен бирме-бир дал келбеш керек, мүмкүн эмес. Биз башка мамлекетте жашайбыз, биздин башка мыйзамдар бар. Характер, менталитет деген бар да. Анан азыркы бир туруктуу өнүгүп аткан кооперативдердин ишмердүүлүгү менен таанышып атабыз. Кантип туура мындай өнүгүүгө туруктуу алып кетип атат. Бардыгы менен баарлашып атабыз да. Кандай мыйзам түзсөк, ал туруктуу жакшы бир чоң жакшы структураны түзүп берет. Биздин карапайым элдин социалдык турак жай проблемасын чече турган бир структура чыгыш керек орган. Бул анык, бул так. Бирок ошону туура курушубуз керек деп биз анын үстүндө эмгектенип жатабыз. Биздин юристтер бар, жана биз айткан международный кооперативный альянстын жардамы менен биз аларга кооперативное право деп коет да, международное кооперативное право деген бар. Биз ошону менен окутуп үйрөтүп келгенбиз. Антип үйрөтүп келбесек, Кыргызстанда кооперативдердин мыйзамын билген адамдар жок болсо, шылдың деп атат да бизде. Алар бүт баарын эле жана акционерный обществого осо катары карайт. Башка эчтеке көрүшпөйт. Андай эмес да, мунун өтө чоң өзгөчөлүктөрү бар. Эгерде акционерный обществоны чоң байлар түшсө, колунда барлар түшсө, акчалуулар, же осону деле ошондой кылса, карапайым эл эмне кылат? Бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн, коммерциялык маржа жок кооперативде. Мисалы айталык, строительный компанияларда үйдү куруп сатып атпайбы бизге $800-900 миң да. Анын себестоимости $550 мисалы, может $350. Бул жерде жилищный кооператив түзгөндө жана 800дөн алып аткан үйдү балким 450дөн алып коет квадрат метрин. Коммерческий маржа жок үчүн булар кооператив түзүп өздөрү үй куруп алат. Мунун өзгөчөлүгү, артыкчылыгы ушул жерде. Ошол эле айыл чарба кооперативдерин алсак, мисалы, селитраны алганда шаарга келип оптом, анан колдон колго өтүп, посредниктен посредникке айылга барганда өтө кымбат болуп атат. Анан ал кооператив болсо, айылдыгы сельхоз кооператив чоң объемдуу мүчөлөрүнөн топтоп туруп эле бир вагонду ошол заводдун өзүнө заказ кылып койсо болот. Анда коммерческий маржа жок болот да, буларга арзан келет. Болгон расходдорду гана покрывать этет.
Ошондуктан артыкчылыгы бар, өзгөчөлүгү бар, анын өзгөчө закону бар, өзгөчө принципи бар. Муну юристтин баары билбейт. Биз даярдап аткан эле 4 юрист билет, 5 юрист билет.